Красный горит. Өтүп кетти. Бул жол эрежесин бузган жол тандабас президенттин Жалал-Абаддагы өкүлүнүн орун басарына таандык кызматтык унаа. Ал ортодо 5-6 ай бою айнектериде мыйзамсыз караңлатылып жүргөнү ачыкталып олтурат. Облус жетекчилигине таандык кызматтык унаа айыпка эмнеге жыгылбай келет? Бул элди кызыктырган суроого айланып турат. Тасма кече 21 декабрда тартылган. Анда кызматтык унаа каршылаш тилкеге чыгып, жол эрежесине баш ийбей кызыл жол чыракты айдаган. Окуя Жалал-Абад шаарынын Жусупбек Бакиев жана Эркиндик көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Деген менен окуя кечээ таң эрте болсо да, жол көзөмөлдөөчүлөр бир күн бою ыкчам реакция кылбаган. Ошо чырактан өткөндүгүн келип, водителине доказать этип, мойнуна коюп, шундай кылып сүйлөшүп, беседа жүргүздүм. 2008 жылы чыгарылган Mitsubishi Pajero унаасын облус башчысынын орун басары Эркен Маматаев пайдаланат. Текшерүү учурунда автоунаанын алдыңкы терезелери да мыйзамсыз караңлатылганы ачыкталды. Аны менен катар жарык чыгаруучу кошумча жабдуу да орнотулган. Бул да талапка жооп бербейт. Социалдык тармакка тараган окуядан соң терезенин караңлатылган пленкаларын кечээ алып салышкан. Өкүлчүлүктүн гараж жетекчиси буга чейин терезелери уруксатсыз караңлатылып жүргөнүн тастыктады. Бул боюнча айдоочуга жана орун басарга бир канча жолу айткан. Тонировка боюнча мен 2 жолу шопуруна эстеткенмин, ал дегенмин Маматаевдин өзүнө да айтканмын. Ушул бизге мүмкүн эмес. Азыркы законго күчкө кире элек. Тонировка боюнча уруксат болсо койгула. Уже мен отпускадан келсем коюшуп койгон экен, ал деп айтканмын, алышпай жүргөн да. Өзүм жооп берем деген. Ошондо кечээ бар болчу тонировкасы, анан бүгүн калсак азыр жок экен да, качан алынды? Кечинде мен өзүм алдырдым. Ал эми иштебейт деп завгаражга айтсам, ал иштебейт деди. Иштебесе анда иштебейт деп айтып койгула дедим аны. Берки тонировка боюнча айткан мен шоферго, бул туура эмес болсо муну алып таштагыла, муну эмнеге? Эми ал айдоочу да ал үчүн ал айлык алат. Шофер. Анын үстүнөн тиги завгараж бар. Кечеги айтканмын, эгер мыйзам бузган болсо жооп берсин. Сиз кечээ баягы комуштукка чыккан экен айттыңыз, ага чейинчи? Жок, мен ага чейин деле айткам, завгаражга айткан. Ушул тиги тонировка дегенде анда туура эмес болсо туура жолго салып койгула деген бул машинаны. Өзү бул көп ремонтто турган машина болчу да. Ошол. Өзүм жооп берем, тигиндей мындай деп айткан эмес. Жок, андай маселе болгон эмес да ал. Не болду немеңиз, дежурныйыңыз? Келбей атат го такыр. Айттым, барат, кетип атат. Арадан толук бир күн өтсө да акчам чара көрүлбөгөнү кызык. Мындан улам жеринде жол көзөмөлдөөчү инспекторлорун чакырдык. Айыбына жараша айдоочуга 8500 сомдук протокол толтурулду. Ал эми караңгылатылган терезе боюнча териштирүү жүрүп, сөзсүз чара көрөрүн айтышты. 188 часть 2 светофордун кызыл чырагына айдап кеткен үчүн, андан кийин карама каршы тилкеге чыккандыгы үчүн 188 часть 3 беренелердин негизинде протокол жазып берем. Светофордук 3000 сом, карама каршы чыккандыгы 5,5 сом. Аны биз чакырганда түзөп атасыздар да, өзүңүздөр эмнеге реакция кылган жоксуңар? Биз кечегинде барсак, ошо администрацияга автоунаа кетип, айдоочусу жок, машина кетип калган экен. Ошого байланыштуу бүгүн түздүк. Бүгүн түзүлдү. Тонировка боюнча. Тонировкасы боюнча эми бул боюнча биз буга сөзсүз чара колдонуп, сиздерге жооп беребиз. Эгерде рухсаты жок болсо, мыйзам чегинде чара колдонобуз. Ошо. Эгер бул иштебесе дагы, бирок ушинтип турганга мүмкүнбү? Эми аны текшеребиз азыр. Текшерүү ишинде жүрөт. Мыйзамга ылайык ушинтип турганга мүмкүнбү? Бул иштебейт деп айтыш мүмкүн да. Мүмкүн эмес. Мындай абал өкүлчүлүктүн автопаркында бул эле эмес, облус башчысынын кызматтык унаасында да үн чыгаруучу жабдыктар орнотулган. Негизи бул жагдайга да тыюу салынган болчу. Бул эзго мага чейин орнотулган экен. Ал ошол боюнча турат, бирок эч жерге колдонулбайт. Аны колдонбойбуз дагы. Мага жол дагы бербейбиз. Мыйзам бардыгына бирдей. Азыр эми мен положениясын каратып атам. Эгер положенияда бар болгон болсо, анда калат. Эгер положенияда жок, туура эмес болгон болсо, аны чыгарып коюш эч кандай маселе эмес. Автоунаанын терезелерин уруксатсыз караңлатууга тыюу салынган. Ал үчүн 20 000 сом айып каралган. Мындан сырткары үн чыгаруучу жабдыктарда атайын унаалардан сырткаркы машиналарда болбошу керек. Облустун жүзү аталган мекеменин кызматтык унааларына толук чара көрүлөбү?
азырынча белгисиз. Кантсе да мыйзам баары үчүн бирдей. Эске салсак, президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппаратында 7 кызматтык унаа бар, анын 2-өсү жарактан чыккан. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.